Проблема, андан башка проблема жөнүндө айтайын да атам. Ал эчтеке эмес, ал орусча таппайт экир. Бул ошол биздин бала кезде эске салсын деген ой менен ушул ырлар менен бийлечибиз, эсиңиздерде бар ушул ырлар менен свиданияга барчыбыз дегендечи. Ошол ырларды ал кезде килейгендай азыркыдай неме жок да, мондай романтика деген магнитофонду көтөрүп алып аталы. Же могу жерге бүт кармап алып анан кеп азыркыдай түрлүү баягы парфюмерия деле жок. Мен эсимде мындай ошо кездеги яблоко деген мындай бир эме шампунь бар болчу. Ошо шампуньду алып анан кечинде кызым менен жолукканы баратканда ошондон алып анан ел сыяктуу кылып туруп мындай менен жылтыратып өтпөсүң, ал кичине алма жыттанып турат эле да. Жанына турсаңчы жакыныраак кызым. Анан алма жыттанып барып кичине бир аз эме болосун өзүнчө. Анан жаан-жаага салат болду да, главный ошо. Башыңа шампунь сыйпап алсаң, жаан-жаага салат. Байкаба минсең башың көрүнүп чыгат. Кызыктай болуп жүрүүчүбүз. Азыркы жаштарга баардык нерсе бар экен. Дүйнөнү көрүп чыңоюп атат турап. Ошол дүйнөнү көрүп чыңоюп аткан, жетишип аткан учурда деле дүйнөдөгү болуп жаткан нерсени деле кыла албай атканыбыз бар. Башка нерсени кылып атабыз. Кыргыздар аябай жөндөмдүү болот экен. Кайсы жерге барса тез мындай көнөт экен ошол. Мисалы, Россияга барып калдым мен, бир Москвага кирип калсаң, азыр билесиздер да, Москвада миллион, биздин бир туугандар миллионго жакын да почти. Анан бир Народныйга кирип калсам, бир кыз жанагы эмелерди товарларды сүрүп коюп түздөп аткан экен. Анан көрүп калып, саламатсызбы, кандайсыз, бияка концерт коюп келдиңизби? О, келдик сүрөткө түшүп алайын. Анан сүрөткө түшүп калдылар эле. Народныйдын ичинде мындай жакта глобустун. Анан бияка чыгып, келгиле, келгиле баарыңар десилер. Биягынан ачып бүт кыргыз үчүн базар да бүт иштейт экен деп ошондочу. Кастингден баштап санитаркасына чейин бүт кыргыздар экен да. Ошол жердин администратору. Анан баары келип менен сүрөткө түшүп, ошонун ичинде 20дан ашыкпай иштегендер, сүрөткө түшүп тамашалап, баарыңар эле кыргызсыңар го, берге орус жокпу десем, эректирибиз эле орус деп калган бүт. Көрсө биз ушундай калып экенбиз да, баары жерге барсак тез көнөт экенбиз, ошол жерге жөндөмдүү да керек экен да. Биздики кыргыздар ошо тез ошого кандай иш кирсе анан жоопкерчиликтүү болуп, анан ошого болот экен. Баягы ишенет экен, ишеничтүү дагы, ошон үчүн башка жактарга чоң иштерге да иштеп кетип атканы ошондон болуп атат. Бирок ошол орустар 1 миллион орус, 1 миллион кыргыз Москвада жүрсө, москвалыктар көп деле чуручу чыгарбайт экен. Анан кече пакистандыктар биз аркылуу Дубайга, башка жактарга учуп кетейин деп биздин аэропортко келип, анан 14 күн жерге туруш керек экен, ПСР тапшырып. 14 күндөн кайра учуп кетиш керек экен. Ошол бир 3000 5000 Пакистан учуп келди эле, кырып жаман болдук го, өлдүк, басып алды деп эле чурдап элечи. Биз 1 миллион кыргыз Москвада жүрсөк, орустар унчукпай эле турушат го. Аларга деле биз ошондой пакистандыктай болуп көрүнөбүз да. Анан кийин туристтерди тосуп алабыз, Кыргызстан учак жайып дейбиз. Каяктан учак жайбыз? Кече бир Пакистандык көлгө барып башын жууп өлтүрүп коеюн дешти. Муунтупчу Пакистандык, сен көлгө башын бурсаң да турсуң депчи. Ошол туризм жөнүндө айтайын атам мен өзүм негизичи. Биз өзү туристтерди тосуп алганда кыргыздар шунчалык сонун биздин жаратылышыбыз аябай таң калыштуу экен. Ушул сөмкөлгө көп байкайбыз, сөмкөлгө жыл сайын барып барганда эс алган. Көпчүлүгү ушул немелер жүрүшөт ошол жерде. Микрофон иштеп атат, десем иштеп атат. Жигиттер, Нурхат. Ой, жигиттер, бери карап койдучу, айтчы. Айтып койчу микрофон иштеп атат. Өчүрүп койгула. Иштеп атат десем, үйлөп коюп жүрөт, бияктап. Туристтер келгенде ушул Парижден көп келишет, Франциядан көп келишет экен. Анткени сөмкөл башкача жактан мындай деңиз деңгээлинен бийик турат. Анан сөмкөлгө барсаңыздар билесиздер, түнчүндө чымалай сүрөткө тартып таң аткыч таң калат экен, жылдыздар мындай мына светтегидей жакын болуп, мынтип эле кармап ала турган сыяктуу жакын болот экен да, аба таза, ушунчалык жакшы, өзгөчө жерлери бар. Бизде мына сөмкөлгө тиги биякта Сары Челеке, Падыш атага, Арсланбапка барып, эшикте тоо жакка карап алып 2 саат ушундай отурсаң болот, ушундай рахат аласың. Бизде ушундай сонун жерлер бар. Биздин эл меймандос, аябай жакшы тосуп алат,
аябай сыйлайт, тааныбасы деле башка эле өңдө бирөөнү көрүп калса эле сыйлагысы келет бизде, ошондо мүнөзүбүз, чоочун жактан келип калыптыр, кой чай берип коелу дегендей элечи. Ушундай сону сыйлайт экен да, мына бирок бир кемчилигибиз бар экен да. Ушундай курсагын тойгузуп коет экенбиз, бирок туалетибиз жок да, кечирип коесуздар да. Нормальный туалет жок да. Ушунча сыйлап туруп кыйнайт дегендей эле экен биздики. Болбосо биз курсакта түрлүү тамакты берип туруп, андан туалет болбош керек дагы, туалет $100 коюшубуз керек. Попробуй кирбейбиз. Кымызын да берер, айланын да аралаштырып берер, аркасынан жылкынын тиги сорпосун берип туруп, муздак суудан берип кой дагы туалетти көрсөтөт. Осына $100 жазып коет. Эгер туризмден акча алып келип аткан болсочу. Себеби дегенде бизде ушул жагына такыр ушуну аябай нааразы болуп кетип аткан. Сервис жок. Калганын баары бар, бирок сервис жок да. Ошон үчүн дүйнөдө биз эми муну сахнага чыгып айтпайлы дейбиз, бирок айтышыбыз керек болду да. Мына камерага да тартып атышат, ушул көптөн бери айтам, Тынардын экөөбүз дагы айтышып жөнөтүлөт го, туалет жөнүндө айтышкан. Ошол кезде эле бул тамашаны мен баягы Тынар экөөбүз айтып жүргөн тамашаны мен өзүм жалгыз айтат элем мурда. Мен жазган тамашам эле да. Анан көбү мына түштүккө мени ошол тамашадан кийин да жаман көрүп калышты. Себеби борончу постоянно эле баягы түштүктө эле айта берет, минте берет деп мындай бир бетке жаман көрүп калышты, болбосо экөө тең эле мени болчу да. Биякта өзүбүздө нарымда мындай, анан биякта мындай деп жазганым деле ошол. Бир эле сатира болчу, ушул сыяктуу эле. А кийин мындай эмерек болсун деп, сен биякта айтып чык, мен тиякта айтып чыгайын деп экөөбүз тамашалашып, ошондон туалет маселеси да айтылат го. Бул айтайын деген ошондон бери эле аракет кылам, бирок эме кыла албай атабыз. Бул жолу мындай экен. Мисалы Японияда туалеттер үчүн атайын акча бөлүнүп чыгат. Берилет экен. Аябай көп акчалар. Кытайда ошондой экен, чет мамлекеттерде атайын ушундай сервиске акча бөлүнүп турат экен. Эми япондордукун карап көрүңүздөр интернеттен, ушундай укмуштуу эле карылар үчүн өзүнчө, аялдар үчүн өзүнчө комната, 3-4 комнатасы бар туалеттер болот экен. Аялдар билесиздер, кирип, жакшынакай кылып баягы бүскүдөн кийин чачтарын жасап жанагы каш обязательно, каштарын ар түрлүү кылып, мындай кылып тартып, же мындай или мындай, ошонун баары бүскү бар ичинде. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн өзүнчө дегендейчи, көз көрбөгөндөр үчүн өзүнчө, карачы ар бир адамга өзүнчө ырайыкташкандар бар экен. Ичи таза, кийимдерди тазалайсың, кээ бирөсүнүн ичинде душу бар экен. Кирип, булганып калсаң кирип, кийимиңди жууп, ошонун ичине кургатып, ошондон кийин чыгып кетип калганга да шарт бар экен. Эгерде бизде андай туалет болгондо биз квартирага бербейбиз. Биз жашап алмакпыз анда. Эгерде ар бир остановкада ошондой туалет боло турган болсо, мэриянын туугандары байып кетпейт, анда эчкиге бермейбиз. Квартира берип алмаган, жашап алмак бирөөдөр ошондой остановканын ичиндечи. Терезесин ачып туруп эле еще эме пирожки сата тургандар болмаган. Остановкада тургандар кошо. Биз өзү ушундай калк экенбиз да, бир нерсе болуп калса, менин тууганым биягана тиягана деп туруп эле, жалпылыкты ойлонбой койот экенбиз. Японияда ушунчалык жетишкендиктен туалетти издебей эле алыстан эле көрүп койсоң болот. 1 километр жерде туалеттин бар экени сырт ичи көрүнүп турат экен, сыртка. А барып кирип эшикти жапканда көрүнбөй калат. Ушундай жасап коюптур да, ичине киргенден кийин көрүнбөй калат экен, ал ичинде киши жок болуп чыгып кетип калса, ичи көрүнүп турат экен сырттан, деп таап аласың. Ушундай шарттарды түзүп атат да. А биздиге кечирип коесуздар эми, биздин туалеттердин мына мен алыска барбай сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн Ноокаттагы мектептин туалет жөнүндө сөз кылып болдум бир жолу интернеттен. Ал Кыргызстан боюнча туалеттер ошондой. Ноокаттын мектебиники кандай болсо, андан да хуже толтурат. Аны жөнүндө коюшун эле областной эле Оштун центринде турган эле областной прокуратуранын мен бир жолу көрүп калдым, интернеттен көрсөтүп аткан экен, ичиндеги туалеттичи. Эшиги жок экен, мындай эме менен чүбөрөк менен тосуп коюптур да, мындай алчы. Анын ичине байкабай барып, мындай чүбөрөктү ача койсоң, көрүп отурса шашып кетип, жабам деп бияка ачып алышың да. Эшик жок экен да. Бир мекеменин ичине барып калсаң, кире албайсың. Ачкычы жок, ачкычы бекитип туруп, директиви моюнуна илип алган. Эмне десең, чектен сурады. А любой общественный жерге барып, паспорт алган жерге барасыңбы, больницага барасыңбы, ал жерде баардык условиясы болуп туруш керек, эл үчүн болуш керек да, туурабы? Аны больницага барыш үчүн анда үйдөн чай ичпей чыгышың керек, тамак ичпей чыгышың керек, кайра үйгө келгенде успеть этип калыш үчүн. Ушундай жашап атабыз да.
Ilgari биздин ата-бабалар сүгүндү сезген окшойт да билген окшой билбейм жана биз ноут ойночулап коп секирип билмедип койчу мат деп коет эле. Ошону кайра-кайра үйрөтө бергени жакшы болуптур да. Себеби жана биздин оокаттыкындай болгон туалеттерге киргенде тайгананы өлбөсүн деп ушуну көп үйрөткөн экен да бизге. Ошол үчүн биздин туалетке чет мамлекеттегилер вообще кире албайт. Биз өзүбүз гана кире алабыз. Себеби секирип өлүп калганбыз да. Мындайынан секирип барып, мындайынан туруп, ана буттарга амортизациялар бөлүп калганда мындай отуруп мына тайгананып кетпеш үчүн бир бут менен отуруп туруп мына карачы кандай көнгөнбүз. Ошон үчүн жанагындай туалеттерге киргенде эмне кылабыз? Мындайынан секирип барып, мындай турабыз дагы. Жана основной жерине баргандачы, ана бияк стенада артка туруштук мына. Эч бир жеринен жаңылбайбыз да. Şu kандай tursa ошондой секирип түшөбүз да. Карачы. Ушуна көнгөнбүз да. Ошол жерге барганда байкайсыздарбы? Сөзсүз мына жерде эки кирпич болот, ошонун бирөөсү жок болот. Аны бияка коюп койгон болот. Себеби бияктан бомба жарылып кетпесин деп чиңдирип койгон болуш керек да. Ошон ушунда отурганда, сөзсүз отурганда мына мотоциклде отургандай кыйшайып атасың. Бияка чөйрөнгөнгө болбойт. Эркектер мо капталын нет суулап турушат. Ошон үчүн кол тийгизбейсиң дегенде. Ошон үчүн кыйшайып отурасың дагы, анан колуң менен эшикти кармап отурушуң. Кармап отурбасаң биздикилер любопытный. Сөзсүз эшикти ачып көрөт. Эй дегенче болбой да. Бак ошого бир отурса ачып туруп эшикти алып чыгып кайра жапса ичине алып кетип коюшат. Ошон үчүн эшикти кармап, аны эки колунан кармап отурасың. Анысын кармаганыңа аз келгенсип шыкаалып отурсуң дейт. Себеби бирөө келатканда кыйкырыш керек да. Өй! Ана мен өзүмчө ойлонуп элем, кечирип коесуз да. Эркектер ошентип эки колун кармап алып, эки кол менен обязательно кармаш керек да. Ана мынтип кыйшайып отурса, аялдар деле ошентип отурасыздар да, кечирип коюңуздар. Бирок ушу сумканы оозуна чиштеп алабы дейм да, аялдар. Себеби аялдар сумкасы жок кече кармап. Оозуна бир күчтөп алып, келген шкала болмаса. Ушуну чет мамлекеттегилерге ушинтип бар. Ой, чет мамлекетке барсаң, туалетти издеп табыш үчүн телефонду карасаң, приложениясы бар экен. Азыркы машинедеги навигаторго окшоп, мынтип көрсөтүп барат экен да, мынтип барып чет мамлекетте табылат экен туалетти. Бизде андай эмес, туалетте андай навигатор же телефондо жок. Бизде жытынан таап аласың. Ошолор жакшы билесиздер. Кара суунун туалетин ушул жерден эле табасың. Кара сууга жетпей элечи. Себеби мен раматтылык Манас менен экөөбүз кара сууда 3 ай жашаганбыз да, Манастын ошо туалеттин жанына түшүп кетпеди, басып калган. Ошол туалет. Ушундай эме отурат эле, кечирип коесуңар, жыттанып турат эле, Манас экинчи этажда жашайт болчу. Дегенде эшиктин алдына чыгып алып, балконго чыгып алып, эй дейгим келет го мындай. Сен балконго чыгып отуруп кайра жаап коет экен. Общественный туалет болсо мейли ошондой болсун. Үйдөгү туалетке дагы көңүл бурбайсыз. Үйдөгүлөр ошондой бирөөнү конок барып калсаң, кичине ичинде бир азыраак убакыт отуруп калган болчосуң, бол эшикке чыкканда кечирип кой, сиңип калат кийимиңечи. Үйгө кире албай алып басып жүрө бересиң. Кожоюн чыгып, ой кирбейсиң дейт. Жагы айта албайсың. Азыр деп койсун, алып кеткенде кийин жүгүрөсүң. Шабада да жүгүрүш керек да, ошо жыттап кайтыш. Ошон үчүн мен ойлоп калдым да, ошо келген конокторго оңойраак болсун үчүн, экономикабыз да көтөрүлсүн үчүн аэропорттон учуп өтүшөт да, ошо түшкөндө эле жана детский колясканы сүйрөп алабыз го, ошондой эле коляскадай эле түбүнө дөңгөлөгүн жасап, баннерден эле жанагындай эле Нарынский эко биотуалет эле жасап коюш керек болот. Жарымына мындай. Ал жана баннерлер бересиң, сүрөт тартып илинип турат го, ошол сыяктуу дөңгөлөк болот. Аны акырын бүктөп туруп, акырын мындай сүйрөп алып келет. Талаага барат. Биз кыргыз сөз сыйлаган жакшы көрөбүз го, сразу эле талаага чыгабыз го, природа деп туруп. Же талаада жанагындай условия жасап, курсагын аябай той кылсабыз. Ал бечаранын ошондо болду, баягыдай эмесин коляскасын сүйрөп алып, барат дагы тоодон алып барып жайып коет эки жакка. Ал жерде сүрөтү бар. Таштын сүрөтү, чөптүн сүрөтү. Болду бир жерден коюп, моюн чыгарып коюп, таш менен таш
çöp menen çöp boluu, ek jaqta oturaverет. Таза аба, жанагы кыйкырып отурбайсың. Эгер болбой эле жакындап келсе, жылдырып алсаң да болот эле. Артты көздөй ачып алып, бүтүп коюп аласың. Ал баннердин ичинде условиясы менен болот. Орусча, кыргызча, англисча кылып жазып коебуз, чөнтөкчөлөрдү коюп коебуз. Жалпак таш, сүйрү таш, тоголок таш. Ар бирин кантип колдонуш керегин астына жазып коебуз. Билбейт алар, өмүр андай колдонуп көргөн эмес да. Ташты кандай алып колдонуш керек. Бияка сүрөттөрдү тартып коебуз, чөптөрдү сүрөтүн. Муну бака жалбыракты пайдалансаң болот, а могулеки чалканга тийбе деп мына кызыл менен мындай чыгып коет. Анткени тааныбайт алар чөптү. Чалканды байкабай чалканды колсуз пайдаланып алган болсоң, анда бул жагында туздалган суу, хлор суу, маклашкадан үйлүү пайдаланат. Бул ошонун баарын бүктөп турган коляскага алып сүйрөп алып жүрө берет. Аэропорттон түшкөндө $10 ар бир келген туристтерден зато алар эс алып, кыйналбай, жакшынакай даже аны үйлөрүнө да алып кетип калышат. Керектик пайдаланып нерсе. Ошон үчүн келиңиздер. Кыргыз өзүбүздүн мейман достугубуз жакшы, бирок ошого жараша дагы конокко дагы шарт түзгөнгө аракет кылып көрөлү. Ассаламу алейкум.